Дайны кави. Күчтүү карыз эмне дегени? Сен ага бирөөгө нак акча бердиң. Накталай акча бердиң. Бул күчтүү карыз. Же болбосо алтын күмүш бердиң. Же болбосо бирдекеңи саттың. Ошол бизнес кылып аткан буюмуңду саттың. Сатканыңдын негизинде тиги экинчи тараф сатып алуучу сага карыздар болуп калды. Мына ушуну шариатта дайны кави деп айтылат. Күчтүү карыз. Күчтүү карыздын өкүмү эмне болот, балдар? Буга зекет важип болот. Албасаң дагы зекет важип болот. Мисалы бир адам бирөөгө 100 000 акча берди. Бир жыл өттү, зекеттин убакыты келди. Акчаңды ала элексиң, алган жоксуң. Сен ошол өнөлөк акчаңа дагы зекет бересиң. Бул дайны кавийдин өкүмү ушундай. Түшүнүңөрбү? Карыз кавийдин өкүмү ушундай. Же саттың, товарын саткансың, акчасын ала элексиң. Миллионго саткансың товарыңды, акчасын ала элексиң. Ошол товардын акчаны сен зекетин бересиң. Товардын акчасын ала элексиң, ала элек болсоң дагы зекетин бересиң. Алгандан кийин да берсең болот. Бирок сага ошол убакытта шарият бер дейт. Бер дейт. Бул дайны кавий булар. Булардын өкүмү эмне болот? Зекет сен бересиң. Эгер бербей калсаң кийин, алгандан кийин канча жылдан кийин берген болсо, ошончо жылды дагы кошуп бересиң. Мисалы 3 жыл болду, акчаңды ала элексиң. 3 жылдан кийин алдың. Эми сен ошол исапка жеткен акчалар менен кошуп, ушул дайындын дагы 3 жылыны эсептеп зекетин бересиң. Ошон үчүн бу жерде карызды дайын кави, дайын заиф, дайын мутавассит деп бөлүп атат. Бөлгөн максаты өкүмдөр башка-башка болот. Түшүнүңөрбү? Биринчи күчтүү карыз экен, бирөөгө акчалай бердиң, алтын күмүш бердиң, же акча бердиң, же болбосо соода кылдың бизнесиңдеги. Ошол бизнесиңдеги акча не болду? Бирөөдүн колунда турат. Ага сен зекет бересиң.